Саламатсыздарбы жалпы факт KG YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Бүгүн студиябызда коңур үндүү, татынакай, назик Үмүтай Абдышева конокто. Аны менен азыр бирге сырдашабыз, ырдатабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кандайсыз эже? Кандай келип атасыз? Абдан сонун. Анткени ушунчалык эр күнүнүн үстүндө тынбастан иштеп жатам десем болот. Куржунумда ырлар көбөйүүдө. Клип да тарттык. Балыкчым деген чимекеңе арналган бир сонун ырга. Автору сөз обону ошол балыкчылык Айгүл Жүзенова деген эжемикет. Аларды көптөн бери ырдап жүргөм, бирок акыркы жолу кайрадан шөкөттөп жаздырып, жаңыча жаздырып, жаңы өмүр бердик десем болот. Балыкчы дегенде эле баардыгы шамалдуу шаарды элестетишет. Баягы кум ташы учуп көзгө кирген, бет алдыдан баса албай күрөшкөн. Анан ошо максатым балыкчынын кооз жерлерин даңазалоо болду. Кантсе дагы балыкчы көлдүн дарбазасы деп айтылат. Сиздин дагы кичинекейиңиз, э? Ооба. Ошол жерде өскөм, ошол жерде окугам дегендей. Андан сырткары ушул жашоо маңызы деген жакшы ырды жаздырдык. Рустам Кадыровдун көмүскөдө калган ырларынан дагы жаздырдым. Алдыда ушул тапта конкурстар болгон атат. Андыктан мен аябай бүжүрмөн эмгектин үстүндө учурда. Инстаграмдан сизди карап отурам да, дайыма эле чынан бир тойдо жүргөн болосуз, бир концертте жүргөн болосуз, дайыма ошо чыгармачылык менен аябай тыгыз иштешип келе окшойсуз, э? Ооба, эми мен үчүн бул чыгармачылыктын үстүндө иштөө жумуш эмес да. Кесибим деп айтам. Сүйгөн жумушум, эгерде адам сүйгөн кесибин аркаласа, ал өмүр бою иштебейт деп айтылат го. Андыктан мен ошондоймун. Барган жеримден бата алам, эргүү алам. Анан өткөндө бир эфирден сурап калды, сулуулугуңуздун сыры эмнеде депчи. Мен айтам, сулуулуктун сыры бул менин жакшы, жаркын маанайымдын сырында деп айтам да. Анткени элден канчалык энергия алган сайын мен ушунчалык кулпурам да. Жүзүмө нур тамып, айтат, сен көзүңдө жалын бар депчи. Анан бир курбу кызым айткандай, сен ушунчалык кээдечи чогуу барып калган жерде маанайым жакшы болуп, ырдап, күлүп отурсам, кечке көзүн албай карайт да. Анан эмне болду десем, сен ушунчалык сулуу болуп атасың, ушунчалык ажарың төгүлүп, ушундай болуп атасың дейт да. Ал көрсө ошол курбум аркылуу билдим, элдин жакшы сөзү мага ушунчалык энергия тартуулайт экен да. Анан ошол энергия менен баргым келет эки жаккачы. Анткени ал жерде мактоо сөз угасың дегендей. Анан ошондо мен жан дүйнөм ачылат экен да, өтөр ырдагым келет. Мисалы кээ бир айтат го, бир ырдайм, эки ырдайм, баланча сом депчи. Мен ырдын санына көңүл бурбайм да. Тескерисинче, канчалык көп ырдасам, мага ошончолук жакшы. Кээде олуттуу сүйлөп, ооба, эки ыр, үч ыр деп барып коем да, баргандан кийин аябай ырдап, көңүлүн алып ушинтип кетем да. Анан алар дагы баягы күтүлбөгөн жерден ыраазы болуп, рахмат деп ушинтип. Бул көбүнчө тойлордо, э? Ооба. Десек болот, тойлордо сиздин орусча айтканда ставкаңыз канча? Ставканы бир эле ставка коюп айтуу мүмкүн эмес. Балким кээ бирлер ошол ставкасынан түшпөйт чыгар, бирок мен адамдын көңүлүнө карайм. Адамдын баягы финансысына карайм, жашоо турмушуна карайм. Кээ бир жерде жөн эле бата алуу үчүн барып кетем. Анткени ал сенин ошончо ырчынын арасынан сени тандап, сенин талантың үчүн, сенин ошол ырыңды уккусу келген үчүн чакырып жатат. Бирок финансысыз жетишпейт. Мен эмне үчүн ал кишини капа кылышым керек? Берчү адам айткан ставкаңан да 2-3 эсе жогору болуп жөн эле берип коюшу мүмкүн, эгер колдой берсе. Негизи эле ошо аялдардын ырдоосу бизде дайыма көчөдө жүрүп, дайыма тойлордо, дайыма эл алдында жүргөнүндай азыркы учурда жакшы эле көз караш болуп калды, бирок кайсы бир учурларда айымдардын ырдап эле койгону жакшы деп, кайсы бир үй бүлөсүнүн тарабынан
кызык болгон учурлар болот. Анан деги эле айым катары ушинтип ырдап күнү түнү концертте, тойлордо жүрүү кандай? Ооба, сиз айткандай учурунда айымга ырчылык кесип эмес, айымга олуттуу кесип болуш керек деп апамдын тандоосу боюнча мен Манас университетине тапшыргам. Ал жерде негизги кесибимди алдым. Андан кийин чоңоюп калгандан кийин ошол максатымдан тайбай 2 жылдан кийин кайрадан Гүлсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетине тапшырып, былтыр бүттүм. Бир тайкем айткандай, сен дагы деле студентсиңби деп жүрөм. Азыр студенттик замандан өттүк. Демек, сүйгөн максатыңдан тайбаш керек. Анан аял үчүн ырчылык кесип деп так кес айта алам. Себеп дегенде сахнанын ажары бул аялдар. Тескерисинче мен мырзалардын ырдашына каршымын да. Каршы болгондо кандай? Эркек киши айтып өткөндөй эле олуттуу кесипти аркалаш керек. Аялдар кооз кийимдерди кийиш керек. Аялдар ажары төгүлүп боёнуш керек. Аялдар жалтырак тааныш керек. Демек сахнага чыгыш керек, ырдаш керек. Балким илгерки заманда аялдарды жаман сөз ээрчип калса керек. Ошондуктан ырчыны аялым дебе деген сөз калып калса керек. Азыр түз барып түз келип сахнада ырдап коюп кетип калса эмнеге жолтоо болот? Анан сиз мурдакы берген маектериңизде мен өзүм кооз бат эле чарт чурт болуп кетем деген жерлериңиз бар экен. Анан сиз менен бүгүн биринчи жолу көрүштүм да баягы жүзмө жүзчү. Анан арык, назик, айымда кандай ушундай сапаттар пайда болуп калды? Анан кайсыл учурда ал кармайт болду экен? Анткени мен суроолорумду кичине абайлап берейин, анан кармалып калса капа болуп каламбы деп атам. Сыйга сый, сыраяка бал деген сөз бар го. Эгерде анан айтып коем, эгерде адам жакшынакай сүйлөп эле, жакшы мамиле кылып атса, мен эмнеге ага мүнөзүмдү көрсөтмөй келем? Анын да себеби бар. Анан кээде айтып коем, катылгандын катыгын берем депчи. Бирок кичинекейимде таш менен урганды аш менен урам деген принцип менен жүрчүмүн. Азыр кээде көз жумуп койсом, кээде жообун да берип коем да. Ал турмушта сен күрөшпөсөң, сени тепселеп кетишет. Мен гороскоп боюнча эгиздермин. Эгиздердин мүнөзү ушундай чарт-чурт да. Бирок эң жакшы жери артынан эле кайра күн чыгып калат да. Чагылган түшүп элечи. Ошол жери эң сонун. Бирок ошо менин көңүлүмө бир нерсе жакпай кала турган болсо, ал эмне? Ал адам айткан убактысында чакырып коюп өз ордунда жок болсо, адам жолугушууга 12:00 барам деп коюп, телефонду албай кетип калса, эскертип койбосо, ушундай бир адилетсиздик, калыссыздык учурларда мен өзүм ошо чыгат да. Мындай бетке айтам да, бирок көпчүлүк учурда жаман көрүнүп калам. Аны айтпай деле койсоң, ал кылган жок да. Бирок мен айтып алышым керек да, болуп тура берет. Жана ушинтип айтып албай деп калып калса керек кээ бир учурларда, Ооба. Сизден бир чыгарма окусак, маегибизди ушул музыка менен улантсак, кайсы чыгарманы ырдап бересиз бизге? Кайда кеттиң деген чыгарманы ырдап берейин. Neden yazdım, neden yanıldım, ne sebepten bana karındın, yıldız yüzün gözgü eleste, çılacınday güldün sağındım, uzap olup cezdey sargarım, güyüdüm
махаббаттын ашкан кырларын. Ай, ашкан кырларын. Табигатта сенсиз сустаргын аянычтуу байрамың канып, суу боюнда өскөн камыштар шудурашат үнсүз сумсайып. Кайда кеттиң, кайда жүрөсүң, жүрөк сөйгөн менин түгөйүм. Ай, менин түгөйүм. Кайда кеттиң? Сондырды экенсиз эже. Мындай берилип, өзүңүздүн жан дүйнөңүз менен киргизип окшойсуздар да. Ооба, айтып атпаймынбы, айтып өткөндөй эле аябай эргүү болом. Эгер жакканыр болсо, кечээ дагы айттым, репертуарымда ушундай көп ыр бар дедиңиз, анан арасынан кантип тандайсыз деп атпайбы? А мен айтып атпайм. Мен бир гана жаккан ырларды ырдайм. Жаккан ырларды жаздырганга ашыгам депчи. Ошол сыяктуу эле. Ошол чыгармачылыкта көптөн бери жүрөсүз, анан эмне таптыңыз? Тааныш таптым, жакшы адамдар менен тааныштым, күйөрман таптым, сый таптым, урмат, атак даңк десем болот. Канча өлкөгө бардым. Кичинекейимдеги кыялдарымдын бири болчу саякаттоо. Акча төлөп элдер барып атышат. Мен акча алып барам деп дагы айтып келем да. Ушул комузум менен канча дүйнөнү кыдырдым. Мен үчүн бул эң чоң сыймак. Анан кара пиар менен таанылгандар бар. Аларга мен терс көз караштамын. Анткени бир атактуу эле эже айткан, кыбыраган кырашат. Андыктан сен өз жолуң менен жүрө бер. Түз жүрсөң сага эч ким тийишпейт, жаман сөз жабышпайт. Ошондон Кудай сактасын деп айтам. Жалган жаладан. Калганы баары сен. Ошол маектебиңизден дагы угуп калдым. Сизге Россиядан бир мырза жардам берген экен, ошол клейбиңиздин чыгышына деги эле ошол атактуу болуп чыгышыңызга анан азыркы учурда дагы жардам берип турабы? Байке өзү баткендик болот экен, бирок ошого карабастан кыргыздын алмага эмес, кыргыздын салттуу ырларын колдогон үчүн, кыргыздын комузун баалаган үчүн, даңктаган үчүн алмага жардам бергиси келди. Ал атында айткан эмес, мен атымды айтыштын кажети жок деген, бирок эмне үчүн айтпашым керек? Ал менин жарк деп чыгышыма өтө чоң салым кошкон адам. Азыр жардам бербейт, ошол учурда менин биринчи кадамыма жардам берген. Кызыл гүл болуп жайнайсың деген ырды жаздырып, колума акчаны берген эмес, өзү даярдап клипмейкерге кандай сүйлөштү билбейм, ЗОЖго барып атайын тартып келгенбиз. Абдан сонун чыккан. Рахмат айтмакчымын. Анан сиз комуз менен баягы элдин көзүнө көрүнүп калдыңыз да. Эл сизди комуз менен көрүп көздөргөндү. Анан сизди баягы башка жагынан, мисалы үчүн чачыңыздын бир жагын сары, бир жагын кызыл кылып, бийчилер менен бийлеп, ушундай тартуу оюңузда жокпу? Биз ошондой көрө албайбызбы? Эмне үчүн болбосун? Мен чачымды кызыл басам дагы блондинка болуп жүргөм. Ортодо канча жыл. Анан элдердин суранычы менен же болбосо сын пикири менен
сен эмне үчүн фольклордук ырларды ырдап жүрүп чачыңды сары кылып алдың оруска окшоп деген сынын артка алып кайра карага кыргызга окшошууга туура келди. Мындайча айтканда, демек мен көрөрмандарымды угам, алардын оюн сыйлайм. Анан бийлөө боюнча мен бийге абдан кызыгам, жакшы деле бийлейм десем болот. Бирок азыр хайп болуп кетиши мүмкүн эгер бийлесем. Ошондуктан мен ТикТокко да кызыкпагандын себеби ошол болуш керек. Элди качырып албайын деп ушул возрастта бийлеп чыга калсам. Сиз жашсыз. Билбейм эми. Самат Көчөрбаев деген манасчы агай бар го. Ал мисалы жаш эле да, анан баардыгы айтышат да, сүйлөгөн сөзүн карап, 90-догу чалдай болуп депчи. Анан мен айтам да кайра анын сөзүн таламын талашыпчы. Жаш болсо дагы анын акылы көптү көрүп, көптү жашап, көптү окугандыктан 90-догу чалдай болуп атат. 90-догу чалдар ал сүйлөгөн сөздү, ал сүйлөгөн маалыматты билбейт депчи. Ошо. Бирок сиз жаш элесиз го азыр мындай бийлей турган, таланттарыңызды ача турган убакытта. Ооба, мен башында бир гана оор ырларды ырдачумун. Оор дегеним диапазону кенен, анан салмактуу, сөздөрү да кайталанбаган, 5-6 куплет болсо 5-6 куплеттин бир да сабыгы экинчи жолу кайталанбаган. Аны да уга билген киши керек экен. Мен көрсө терең мазмунуна кайрылып эле ошону ырдагым келчү экен да. Азыр болсо бара-бара жеңил ырларга кытап баштадым. Ал кайрылмасын 6-7 жолу кайталап отургандары ошол замат жаттай ала тургандай кылыпчы. Анан бирок мен өзүм ошол кезде ырдап атканда ошол сахнага батпай кетем да, ошо бүткөнчө ашыгыпчы. Анткени ал менин натурам эмес экен. Азыркы учурда сизге сөз салып, үйлөнүү туурасында сөз кылып калган жигиттер бар болсо керек. Андайлар күн сайын канча соц тармакта катталып болсом, ошол соц тармактардан күнүгө курдундап кат келет. Анан алардан мен чындыгы мырзанын жүзүн көрө албайм. Себеп дегенде эки сүйлөм жазса, ошонун ичинде 10 ката болот да. Ошол жазган сөзүнүн маанисинен, анан грамматикалык, пунктуациялык каталарынан эле мен даже жооп бергим келбейт да. Кээде ойлоп коем, ушунчалык сабатсыз келечек өсүп атабы депчи. Анткени мен ошол окуучулук кезде дагы тандалган, гимназия мектебинде окугам, андан кийин ошо бюджеттик основада Манас университетинде окугам. Эгер ошол адам чын эле турмуш кургусу келген болсо, мисалы Инстаграмдан мен сени ала алайынбы деген сөздү жазбайт да. Ошондуктан мен турмуш курууда олуттуу көз караштамын. Качан гана мага көзү тунук, акылы терең, үй бүлөдө баардык нерседе жоопкерчиликти мойнуна алган адам келгенде гана мен баш ийишим мүмкүн. Мен айткан сапаттарга ээ мырза жолукчу жолдорун таап келет. Кыргызстандагы баалаган баягы адамгерчиликтүүлүгү жагынан дагы, ырчылык, кесип жагынан дагы баалаган ырчылар кайсыларынан сиз кимдерден, кайсы ырчылардан үлгү аласыз? Сиздин кумириңиз ким деген суроого мен так кесе бир адамды айта албайм. Анткени ар бир эле адамдын жакшы жана жаман сапаттары болот. Сахнада өзүн алып жүрүүсү, кийингени, тандап ырдаган ырлары, репертуары ар кандай болот да. Ошондуктан мен бирөөнүн репертуарын алсам, бирөөнүн кийингенинен үлгү алам. Бирөөнүн сүйлөгөнүнөн, бирөөнүн адамгерчилигинен үлгү алам. Ошентип өзүмө жакшы нерселерди чогултам. Баягы арыдай турбайсызбы?
гүлдүн эң жакшыларына барып ооба чогултуп алган сыяктуу. Юмтайжан сизден дагы бир чыгарма угуп алалы. Рыспай Абдыкадыровдун Ак куулар сени сагынар деген чыгарма. İçimde kuygun жалын бар, издесе түгөй табылар. Бирок гүлгө конгосоң да ак куулар сени сагынар. Бирок гүлгө конгосоң да ак куулар сени сагынар. Жериңден кеттиң алыста, жемиш түбеген алыс жак. Караны кандай көрүндүң да карап көрөсүң калыста. Караны кандай көрүндүң да карап көрөсүң калыста. Тагдыргаң аркин кезиген, таасири күчтүү сезилет. Кечикпей ушул турмуштан да кезиксем деймин тезирээк. Кечикпей ушул турмуштан да кезиксем деймин тезирээк. Турмуштун аркылдамы бар, тузу бар, ширин балы бар. Айланып гүлгө конгосоң да ак куулар сени сагынар. Айланып гүлгө конгосоң да ак куулар сени сагынар. Алмалуу гүлдүн шагы бар, тузу бар, ширин балы бар. Акыры гүлгө конгосоң да ак куулар сени сагынар. Акыры гүлгө конгосоң да ак куулар сени